Кыргызстандагы мамлекеттик башкаруу органдарында гендердик тең салмактуулук сакталып, 30% аялдар же эркектер иштеши керек деген норма сакталбай жатканы айтылып келет. Мындан улам шайлоо мыйзамдарына айрым өзгөртүүлөрдү киргизүү сунуштары берилген. Документте жергиликтүү кеңештерде аялдарга 30% квота берүү жана башка өзгөртүүлөр камтылган. Ага мониторинг жүргүзүү үчүн президенттик аппараттын жетекчиси Досалы Эсеналиев баштаган жумушчу топ да түзүлгөн. Көбүнчө жалаң эле айымдарды эмес, бүт эркектерди да чакырып кетет элем. Жергиликтүү кеңештерде айымдар көп болсо, жер маселе, анан кийин баягы строительство маселе, чыр талаш, чыр чатактар аз болот да. Ошондуктан көбүнчө социалдык маселелер көтөрүлүп, баягы ата-энелердин, карылардын, бала чакалардын демилгелери көп көтөрүлөт. Буга чейин укук коргоочулар айылдык кеңештерде мандаттарды аялдар үчүн резервге калтыруу жөнүндө мыйзам долбоорун колдоого чакырган маалымат өнөктүгүн баштаган. Аны жарандык коом да колдоп, бул багытта бир топ маселелерди көтөрүшкөн. Мен бир гана социалдык маселелер деген сөздөн алдым, анткени айымдардын дүйнө таанымы, табияты абдан кенен. Айымдар коопсуздук маселесине да жакшы карашат. Бүгүнкү күндө ишкер айымдарыбыз, күчтүү ишкер айымдарыбыз көп. Ушул бир нече түрдүү багыттардагы айымдардын мүмкүнчүлүгүн жогорулатыш үчүн, алардын жер жерлердеги өнүгүүгө болгон салымына шарт түзүү үчүн бул квота каралган да. Салыштырмалуу жогорку кеңеште квота пайызы аз да болсо аткарылганы менен жергиликтүү аймакта бул төмөнкү көрсөткүчтө. Маселен, расмий маалыматтарга таянсак, жергиликтүү кеңештерде депутат аялдар 11% гана түзөт. Бул Кыргызстандагы 450 айылдык кеңештин 96-сында бир да аял депутат жок дегенди түшүндүрөт. Андыктан сунушталып жаткан жаңы долбоор абдан маанилүү дейт серепчилер. Да, сейчас парламент рассматривает вопрос о квоте. Азыркы учурда парламент гендерлик теңдик боюнча маселени карап жатат. Кыргызстандагы аялдардын укугун коргоо суроосу учурда катуу талкууга алынган маселелердин катарында. Негизи эле аял киши мырзаларга караганда табигый жактан күчтүү келет. Бирок кыргыз саясатында аялдар аз. Ошол себептен мамлекеттик мекемелердин бардык структураларында аялдар болушу керек. Айрым серепчилер өлкөдө гендердик теңчилик сакталганда гана өсүш болорун, ошондо гана эркек менен аялдын ортосунда карама-каршы пикирлер жаралбай турганын айтышат. Айтын Султанова, Тилек Асхатбеков, 5 канал.